Коммуникация факультетинде 3 бөлүм бар. Биринчиси журналистика бөлүмү, экинчиси коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмү жана үчүнчүсү радио, телевидение жана кино искусство бөлүмү. Мына ошол 3 бөлүм тууралуу алдыда биздин ага эжелерибиз кеңири маалымат берип тааныштырып өтмөкчү. Анда эмесе баардыгыңыздар даяр болсоңуздар, биринчиден болуп журналистика бөлүмү тууралуу кеңири маалымат алып беребиз. Журналистика бөлүмүндө көптөгөн жылдар бою эмгектенип келе жаткан ага окутуучу, доцент Гүлза Достомелиева эжекебиз бүгүн бизде катышып отурат. Жана саламатсызбы эже? Саламатчылык, Адина. Бүгүнкү биздин онлайн таанышуу иш-чарабызга кош келиңиз. Сизге биринчиден рахмат айтабыз. Бүгүнкү биздин студенттерибиздин арасында журналистика бөлүмүнө кызыккандар жана бул бөлүмгө тапшырууну каалап жаткан көптөгөн студенттерибиз бар экен. Андыктан биринчиден дал ушул бөлүмдү таанышууну туура көрдүк. Биринчи эле бул журналистика бөлүмү качан ачылган, кандай сабактар өткөрүлөт жана биздин көрүп жаткан абитуриенттер бул бөлүмгө тапшыруу үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Ушулар боюнча кеңири маалымат айтып өтсөңүз. Чоң рахмат, Адина. Биздин журналистика бөлүмү, негизи коммуникация факультетинде 3 бөлүм бар. Журналистика, коомчулук менен байланыш жана телерадио жана киноискусство бөлүмү. Журналистика бөлүмү 2020-2021 окуу жылдары ачылган. Ошондон бери иштеп келе жатабыз. Биздин бөлүмдүн өзгөчөлүгү ушул биздин бөлүм Кыргызстандагы бүгүнкү күндө абдан белгилүү Кыргызстандын журналистикасынын жүзү болгон балдарды бүтүрүп чыгардык. Ошол балдар азыркы күндө иштеп атат. Алардын бири Улан Ибраев көзү өтүп кеткен, андан кийин Кубат Касымбеков, Асан Бакытов жана башка бир топ балдарыбыз бар. Биздин балдар азыр КТРКда, ББСде, Азаттыкта, Жогорку Кеңештин басма сөз кызматында жана башка жерлерде иштеп жатышат. Айрымдары болсо Туркияда жана башка өлкөлөрдө магистратура программасында, докторантура программасында билимдерин улантып жатышат. Бизге тапшырыш үчүн албетте алган балдарыңыз жогору болушу керек. Анткени журналистика бөлүмүнө тапшырган балдардын баалы абдан жогору. Бул биринчиден. Экинчиден, журналист болгуңуз келиши керек. Үчүнчүдөн, жазганды дагы жакшы көрүшүңүз керек. Эгерде жакшы көрбөсөңүз, бул албетте практикада эгер үйрөнө баштасаңыз, сөзсүз бул нерсе сиз үйрөнүп кетесиз деп айта алам. Радио, телевидение жана кино искусство бөлүмү тууралуу таанышмакчыбыз. Дал ушул коммуникация факультетинде билим алып, андан соң окутуучу болуп, азыркы учурда көптөгөн кино фестивалдарда, кино сынактарда байгелүү орундарды жеңип келген Стамбулбек Мамбеталиев агайыбыз бизде байланышта. Агай, саламатсызбы? Саламатсыздар. Рахмат чоң. Онлайн таанышууга катышып жатканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азыркы учурда дал ушул бөлүмгө кызыккан студенттерибиз, абитуриенттерибиз дагы абдан көп экен. Азыр болсо сизге сөз кезегин берели. Бул бөлүмдө кандай сабактар өткөрүлөт жана бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү кайсыл жакта, кайсыл тармакта эмгектенип жатышат? Бул бөлүмдүн башка бөлүмдөрдөн өзгөчөлүгү эмнеде дегенде, бул чыгармачылык бөлүм, творческий бөлүм дейбиз. Бул жерде коомдун баардык тармактарына тиешелүү тармактарда биздин студенттер өзүнүн чыгармасында аларды чагылдырганга аракет кылат жана ар бир тармак боюнча дайыма маалыматтын үстүндө иштенишет. Ошол фильм тартып атканда, сценарий жазып атканда, ошондо болбосо телевидениеде иштеп атканда, радиодо иштеп атканда дайыма коомдун ичинде коом менен бирге жашап болушат. Бул бөлүмдүн өзгөчөлүктөрү ошол ар бир таланттуу биздин студенттерибиз же болбосо үйүндү кеткен деген адистерибиз өздөрүнүн оюн экранда кандай чагылдырат. Экрандын тили бул бүгүнкү күндө дүйнөлүк тенденция ушундай. Бүгүн баягы эски окуу маданияты деген, баягы мектепте окуу же болбосо башка нерсени окуу маданияты бир аз экинчи планга өткөндөй болуп, бүгүн экран аркылуу берилген маданияттар үстөмдүк кылып келип атты. Ошон үчүн
биздин студенттердин жараткан эмгектери, таркап аткан фильмдери, ошол эле телевидениеде же болбосо радиодо жасап аткан программалары бүгүн аябай актуалдуу болуп, ошол азыркы учурдун жаштары үчүн өзгөчө аябай бир мындай талап көп болуп атат да. Анда кабыл алынуучу быйыл бүгүнкү ошол өлкөбүздө кырдаалга жараша ой өркү менен жанагы жалпы тест боюнча тапшырууга мүмкүнчүлүк берип атат. Бирок ал жерде азырынча кайсыл факультеттерге кайсыл баягы кошумча сабактар каралыш керек жана бүгүнкү күндөрү жетекчилик тарабынан бул чечилип атат. Бизде ошол айтылган маалыматка караганда кийинки жумаларда баардык факультеттердин ошол кайсыл жана кошумча тесттер жана сабактары боюнча кабыл алынат. Ошол даяр тизмеси даяр болсо биз официалдуу түрдө өзүбүздүн университеттин сайтыбызга жайгаштырабыз. Кошумчалап айтып кетиши ушу бакалавр программасынын өзү окуу жылы 4 жыл деп каралган. Анан эми биздин баягы эл аралык Кыргыз-Түрк Манас университети болгондугу үчүн биздин университетте окуу тили эки тилде жүргүзүлөт. Кыргызча жана түркчө. Ошон үчүн баягы чет мамлекеттен дагы жакынкы алыскы чет мамлекеттен да бизге студенттер келет. Ошо Кытай мамлекетинен, Россиядан, Монголиядан, Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу алар дагы кыргыз тилин бир жыл үйрөнүшөт. Ошон менен катар эле түрк тилин үйрөнүшөт. Ал эми Кыргызстандан тапшырып аткан абитуриенттер эгерде түрк лицейин бүтпөй же болбосо түркчө билбегендер алар дагы бир жылдык жанагындай даярдык курсун өтүп, анан өзү бакалаврдын программасы боюнча 4 жыл, анан жанагы бир жылдык даярдоо курсун кошкондо ошондо баш аягы 5 жыл болот. Чоң рахмат агай. Ушуну менен бизге келген суроолор дагы жыйынтыкталды. Урматтуу агай эжелер, урматтуу абитуриенттер, бүгүнкү коммуникация факультетинин онлайн таанышуу иш-чарасына катышканыңыздар үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө бакубатчылык, жалаң гана жакшылыктарды каалайбыз. Дагы бир жолу эскертип өтсөк, кийинки жумада Манас университетинин башка факультети тууралуу таанышуу иш-чарасы өткөрүлөт. Ал туурасында расмий сайттан, ошондой эле Students Manas Edu KG Instagramдагы баракчасынан жарыялайбыз. Ошондой эле дал ушул видео записти YouTube каналдан дагы көрсөңүздөр болот. Бардык абитуриенттерге ийгилик каалайбыз. Агай эжелер, сиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бар болуңуздар. Бул жолу эң мыкты студенттер коммуникация факультетине тапшырсын деген тилек менен бүгүнкү таанышуу иш-чарасын жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар, барыңыздар. Сиздерди күтөбүз, абитуриенттер.